Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз сиздер менен новатор көптөгөн китептердин автору Гапыр Мадаминов агайыбыздын Ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги үй бүлө тарбиясында балдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүн эске алуу жөнүндө деген темасы менен таанышабыз. Ата-энелер балдарын дени таза, билимге ынтызар, адамгерчиликтүү инсан кылып өстүрүүсү үчүн алардын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн, психологиялык, физиологиялык өсүү закон ченемдүүлүктөрүн билүүсү, аны тарбия процессинде эске алып пайдалануусу өтө зарыл. Албетте ар бир ата-эне чындыгында өз балдары үчүн биринчи жана түбөлүктүү тарбиячы, педагог болуп саналат. Баланы окутуудан мурун аны ар тараптуу билүү, үйрөнүү керек деп улуу педагог Ушинский айтып кеткен. Албетте айрымдар аны мектепте мугалимдер билүүсү зарыл деп айтышы мүмкүн. Бул дагы туура, бирок окуучу билим тарбияны мектептен эле албайт да. Ал бир күндө 5-6 саат мектепте болсо, калган 18-19 саатын үй бүлөсүндө өткөрөт. Бала үй бүлөдөн, жада калса көчөдөн да таалим тарбиялык таасир алат. Ошол себептүү, урматтуу ата-энелер, сиздер балдарыңыздардын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү, туура тарбиялоо үчүн буларды пайдаланууңуз зарыл. Биринчиси бул жаңы төрөлгөн бала. Бул мезгилдеги негизги тарбиялык милдет баланын дене боюнун өсүүсү, ден соолугу жөнүндө камкордук көрүү, туура тамактандыруу, ден соолугун чыңдоочу процедураларды уюштуруу. Бул мезгилден баштап бала акырындап айлана чөйрөнү сезүү, туюу органдары аркылуу аңдай баштайт. Ошондуктан ушул мезгилден баштап сезүү органдарынын туура калыптануусу, аракеттенүүсү үчүн шарт түзүүбүз зарыл. Бул нерв системасынын мээни өсүүсүнө алгачкы түрткү болот. Экинчиси бул 3 айдан 1 жашка чейинки балдарда төмөнкү өзгөчөлүктөр байкалат. Башын түз кармап олтуруп жөрмөлөй баштайт, кыймылы бир топ багыттуу боло баштайт, предметти алгачкы кабылдоо, кармап туюу сезимдери ойгоно баштайт, алгачкы кадамын таштайт. Эң негизги жаңылык сүйлөө элементтери пайда болот жана бала бул табылгасы аркылуу айлана чөйрө менен байланышка чыгууга аракет жасайт. Оюнчук, буюмдарды кармап ойноо, чоңдор менен байланышка чыгуу балага тарбиялык милдетте баланын сүйлөө речин өстүрүү. Албетте ал өзүнөн өзү өспөйт, ал тышкы таасир, байланыш, ата-эне, ага-эжелеринин мамилеге чыгуусу менен өсүп калыптанат жана байыйт. Мектепке барганда сүйлөй албаган, сүйлөөдөн кыйналган балдардын көп себебинин бири дал мына ушул экен. Көңүл буруңуздар, урматтуулар. Ушул мезгилде балага көңүл буруубуз абдан зарыл экен. Тарбия туура уюштурулса, бул мезгилде баланын мүнөзүнүн негизги белгилери да калыптана баштайт, чоңдор менен болгон мамиледе алгачкы моралдык нормаларды өздөштүрө баштайт. Кыймыл аракетте, жүрүш турушта өз алдынчалыкка, демилгелүүлүккө, эстүүлүккө, эмгекти сүйүүгө алгачкы багыт берүү да зарыл. Ата-эненин сокур мээримдүүлүгү баланын жогорудагы жакшы сапаттарын басып коюшу да мүмкүн. Анткени ыкшоолук, жалкоолук, айрыкча эркелик жана башка терс сапаттар ушул мезгилде пайда болот. Бул мезгилдеги ата-эненин негизги милдети бала менен ымала түзүүгө жетишүү, ага таанып билүүнүн ар түрдүү формаларын үйрөтүү болуп саналат. Бул куракта ар бир бала личность болуп калыптана баштайт. Чоңдор үчүн мүнөздүү көпчүлүк сапаттар пайда болот. Ошол себептүү көпчүлүк психологдор адамдын төрөлгөндөн чоңойгонго чейинки өмүр жолунун ортосу 3 жаш деп эсептешет. Андан кийин 3-чү курак бул мектепке чейинки курак. 3 жаштан 7 жашка чейинки мезгил. Бул мезгилде сезүү органдарынын ишмердүүлүгү, элес, кыял, ойлоо, эс, сүйлөө речинин өсүүсү бардыгы дүйнөнү таанып билүүнүн сезимдик баскычына алып келет. Логикалуу ойлоо элементтери интенсивдүү калыптанып, абстрактуу ой жүгүртүү элементтери пайда болот. Бул курак баланын мектепке интеллектуалдык, моралдык, психологиялык жактан даярдоо мезгили. Акыл-эсти тарбиялап өстүрүүдө табигатты байкоо, жомокторду, аңгемелерди окуп же кызыктуу айтып берүү, геометриялык фигураларды тааныштыруу, кыймылдуу, ойлонтуучу оюндарды ойноо, балдардын чыгармачылык ишмердүүлүгүн уюштуруу эң жакшы жардам берет.
Эң башкысы бала өзү аракеттенсин, ойлонсун, тапсын. Бул мезгилде адеп ахлактык сезимдерди калыптана баштайт. Ошонун негизинде туура тарбия уюштурулса, жөнөкөйлүк, мээримдүүлүк жана башка жакшы сапаттар калыптанат. Ошондуктан ата-эне үй-бүлөдө бала тарбиясына өзгөчө жоопкерчилик, акылмандуулук менен билбесе сурап, окуп, үйрөнүп мамиле кылса эң туура болот. Бул мезгилде баланын ишмердүүлүгүнүн негизги түрү оюн баланын кызыгуусун жана керектөөсүн канааттандыруучу ар тараптуу өсүүнүн башкы каражаты болуп саналат. Адеп ахлактык, эмгек жана эстетикалык тарбияга да өзгөчө көңүл буруу зарыл. 5-6 жаш бул баланын түздөн-түз мектепке окууга даярдоо, тарбиялоо мезгили. Мектепте системалуу билим алуу баладан акыл эс, тарбиялык жактан белгилүү даярдыкты талап кылат. Мына ушул жерден биз көңүл буруучу зарыл сапаттар булар өзүн өзү башкара билүү, тырышчаактык, эмгекти сүйүү жана тапшырылган ишти аткарууга эрки жана каалоосунун жетишүүсү, ой жүгүртүүсүнүн логикалуулугу, дүйнөнү таанып билүүгө, билим алууга кызыгуусу. Ата-энелер атайын адабияттардан окуп, үйрөнүп, зарыл болсо педагог тарбиячылардан консультация алып, изденип, мына ушул сапаттарды балдарына жеткирүүсү зарыл. Мына ошондо бала да, мугалим да, ата-эне да бала мектепке барганда кыйналышпайт. Бул анчалык деле кыйын эмес, бар болгону бул маселеге кызыгып, жоопкерчилик менен көңүл буруубуз гана керек. Урматтуулар, мына ушул жерден теманын биринчи бөлүгүн аяктасак. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерден эң жакшы пикирлерди күтүп калам.